Жалал Абад шаарындагы коомдук тамактануучу жайларда санитардык эпидемиологиялык эрежелердин сакталышы боюнча рейд жүрдү. Каникей тамактануучу жайы шаардагы эң эл көп кирген жай. Бул жерде баштапкы жай турмуш дагы эле уланууда. Коомдук тамактануучу жайларга ишмердүүлүгүнүн негизинде 50%ге орундуктарды азайтып иштетүүгө уруксат берилген. Бирок кээ бир жакына тамактануучу жерлерден көрөтөсүздөр адамдар арбын болтат. Эч кандай аралыксыз жыш отурган тамактануучулардын көп болушун администратор пенсия пособиянын берилиши менен түшүндүргөнгө аракет жасады. Алар үчүн баштапкысы адамдын ден соолугу эмес, кардардын капчыгы керектигин айтпаса да түшүнүктүү. Жок, азайтканбыз. Бүгүн пенсия бергенден эле кече бүгүн пенсия берди го, ошон үчүн эле адам бүгүн эл көп да. Ата столдорду ошон үчүн эле. COVID-19-га каршы кандай алгоритмдик аракеттер сакталуусу керектиги санепид кызматкерлери тарабынан көрсөтүлүп, сунуштамалар берилген. Бирок аны керектүү деңгээлде эске алган адам жок. Бизге азыр коомдук тамактануучу жайларда алгоритм боюнча азыр рейд кылып карап чыгып атабыз. Кээ бир учур тамактануучу жайларда алгоритмди сактап иштешип атат. Кээ бир ашка тамактануучу жайларда алгоритмге баш ийбей өз билдемди кылып иштеп атышат. Ошолорго биз азыр ошол алгоритм боюнча акт түзөбүз дагы жумушка чакырып, буларды собеседование жүргүзүп, протокол түзүп, айыппулдарын салып беребиз. Тамактануучу жайларга кирген кардарлар өздөрү да бүгүнкү күндөгү абалга кайдыгер болбосо, аралыкты сактоо, антисептик каражаттарын талап кылуу аларга да таандык шарт. Күнүнө эле кыламыз, кечинде хлорларды Рейдтин жүрүшүндө эрежени сактабаган коомдук тамактануучу жайлардын ээлерине эскертүүлөр берилип, 3-өөнө айып пул салынды. Жумагүл Закирова, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.